Мен ойлойм, бул уят нерсе да. Министрликтин кызматкерлери конкретно конок болуп бүтүштү да жумуштарында. Чай ичип эле кетишет. Бул деген биздин балдарыбыздын тагдыры. Андай болбош керек, иштешиңиздер керек. Биз буга чейин сөзсүз түрдө логопедтерди көбөйтүшүбүз керек деп кыйкырып атсак, сиздер болсо наоборот логопедтерди кыскартып атасыздар. Иштеген логопедтерди жумуштан кууп салышты да. Чындап эле Карман мырза аракеттер болуп атат, бирок ал деле жетиштүү эмес. Мен Гүлкан Сакиновнанын ушул сунушуна кошулат элем. Бул токтомдо дагы иштеп, дагы маселелер көп, өзүңүз билесиз, проблемалар өтө көп. Аларды чынын айтсам, ушул чечилген сайын кайра жаңылар пайда болуп атат. Ошол эле учурда мисалы сиз азыр айтып кеттиңиз, баса белгилеп кеттиңиз. Ушул мен ойлойм, ушул Кыргызстанда канча ушул медицина кызматкери бар? Ошону айтып коесузбу? Медицина тармагында иштеген кызматкерлер бар. Жалпы эле? Жалпы эле 12.500-гө жакын медицина врачтары бар. Ал эми 33.000ден ашуун орто медициналык кызматкерлер бар. Калганы кичи медтайым жана топ. Мен кызыгам да, могул экинчи пунктта аткарылды деп жазып, 1300-908 медицина кызматкери аутизмдин белгилерин эрте аныктоо максатында окуудан өтүштү. Ошондо кандай ойлойсуз? 12.000 плюс 33.000 кызматкерлердин арасында болгону 1300 окуудан өтсө, ошол аткарылды деп саналабы? Бул аткарылды дегенибиздин себеби биз өзүбүздүн пландаштырылган окууларыбыз ушул күнгө чейинкиси аткарылды, калгандарын план түзүп, биз ал жерде айтып кетпедикпи, ошолор аткарылды жана биз бул жерде тренерлерди дайындадык деп. 2 күндүк тренингте биз деген 22 тренер дайындадык деп атабыз. Бул тренерлер bundan кийинки убакытка иштерин алып кетүүгө бизге жардам берет. Себеби дегенде жалгыз барыш кыйыныраак, ошондуктан биз тренерлерди дайындап жатабыз. Сиздер медицина кызматкерлердин 1% окута албай, анан ушуну аткарылды деп кантип санайсыздар? Ошону мага айтыңызчы. Бул аткарылды деп саналса болобу? Мен ойлойм, бул уят нерсе да. Эмне үчүн? Анткени эгерде биз бүт медицина кызматкерлери кошуп чыккандан кийин, бул деген бир гана мисалы педиатрлар, почти что бардык врачтарга таандык нерсе да. Эмне үчүн? Анткени биринчи белгилерди эрте көрүш үчүн врачка барат тура, учетко турганда. Ушул МЧАТ деп айттыңыз. МЧАТ боюнча мисалы канча врачтар окуудан өтүштү? МЧАТ ушул кичинекей кезинен эрте аныктоого жардам бере турган скрининг турабы? Анан ошол окуудан канча киши өттү? Жалпы медицина кызматкерлердин арасынан. Сиздер аткарылды деген нерсени 50% окуп бүткөндөн кийин, ошону билгенден кийин аткарылды деген нерсени жазсаңар болот. Андай болбосо, мен ойлойм, даже служебный подлог можно считать. Турсбековна, сиз айтканыңыз туура. Анда эмне үчүн аткарылды деп жазасыз? Мен айтканым боюнча 1-2, 3, 4 кварталга бөлүп иш-чараларыбыз бар эле. 1-кварталдагы жумуштарыбыз аткарылып, ушул мед кызматкерлерди окутуп, жыйынтыгы чыкты. Ал эми 2, 3 боюнча дагы биз маалыматтарыбызды толук менен берип турабыз. Карман мырза, менде чоң сураныч. Сиз билесиз, биздин өлкөбүздө бүткүл дүйнө жүзүндө бул бирден бир эң чоң маселелердин бири болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин дүйнө жүзүндө кандай аутизмдин ушул биздин балдардын майыптуулугунун эң негизги себептери эмне деп аныктала элек. Ал билине элек. Бирок ошол эле учурда биз канча эрте аныктасак, ошончо эрте биздин балдарыбызга жардам бере алабыз, туурабы? Аныктоо маселеси бул эң негизги жана чоң маселе. Ушул маселени сөзсүз түрдө окууларды жүргүзөсүңөрбү? Бүгүнкү күндө карасаңар, WhatsApp группалар бар, интернет бар. Тез бир күндүн ичинде бүт маалыматты жайып таштасаңар болот. Онлайн обучение бар. Ошонун бардыгын жасаңыздар. Анткени продвинутый педиатрлар даже бүгүн МЧАТ жете элек, алар билбейт бул эмне дегенин. Бул сөзсүз түрдө керектүү нерсе. Анткени мисалы дүйнө жүзүндө, Үнер Калбековна, мисалы Кореяда 10.000 баланын арасында 250 баланын аутизми бар деп аныкталган. А бизде билесизби 10.000 ичинде канча бала? 2. Бул эмнени белгилейт? Бул эрте аныктоо Кыргызстанда жок деген нерсени белгилейт. Сиз аны түшүнүп турбайсызбы? Мен мисалы
не поленилась, сиздер жөнөткөн ушул протоколду таап аутизм боюнча карап чыктым. Бүгүнкү күндө официалдуу түрдө Кыял Быйшовна, сиз дагы ошону билип алыңыздар. Кыргызстанда 10 миңден 2 баланын эле аутизми бар. А по факту андай эмес, өзүңүз билесиз аны. Канча деген аталар, апалар ушул жогорку кеңешке чейин, бизге чейин аябай көп арыздар келип атышат. Анан официальный данный болсо карасаң, аткарылды, бул да аткарылды, тиги да жасалды. Сөзсүз түрдө бул токтомду дагы улантып, дагы карашыбыз керек. Эгерде ушул протокол кирилдиби, МЧАТты бүткүл Кыргызстан боюнча педиатрлар билиш керек. МЧАТ деген эмне, аны менен кандай иштегенди да билиш керек. Сөзсүз түрдө. Бул оңой эле. Видео менен тартып коюңуздар ролик, ошону бүткүл Кыргызстандан жайып койсоңуздар, ата-энелер өздөрү бөлүшүп көрсөтүшөт ошону врачтарга. ЦСМдерде мурун логопедтер болчу. Мен сизге ушул боюнча арызды жөнөткөн элем. Эмне болду? Биз буга чейин сөзсүз түрдө логопедтерди көбөйтүшүбүз керек деп кыйкырып атсак, сиздер болсо наоборот логопедтерди кыскартып атасыздар. Минздравдын приказы менен ошонун аягына чейин чыктыңызбы? Уже тоже 3 айдай болуп калды. Сиз айткан маселе боюнча мен айтып тапшырма койгонмун, кайрадан жумушка алыңыз, себеби дегенде алардын укугу бар жумушка алганга. Биздин штат боюнча логопед деген бизге саламат сактоодо каралган эмес экен. Карман мырза, сиз билесиз, айтканы менен иш бүтпөйт. Аны жасаш керек. Ошол логопед бүгүнкү күнгө чейин жумушка кирген жок. Анын артынан жүргөн ата-энелер, ушул 100гө чейин ата-энелер ушул логопедке келчү, Нарындын областтык больницага. Бүгүнкү күндө үйдө кабыл алып атат. Эмне үчүн анткени ата-энелер ыйлап, менин балама жардам бербесең болбойт деп, ал болсо тырышып, мен дагы жок дегенде бир какой-то зарплата алышым керек, анткени мен тилекке каршы бекер окутуп атам бүгүнкү күнгө чейин. Бирок канчасына чейин мен дагы үйдөгү үй бүлөм бар, балдарым бар. Ошо да тоскоолдук болуп атат. Сураныч, жардам бериңиздерчи деп. Бул бүткүл республика боюнча логопедтерди кантип сокращенияга кетирдиңер? Ким ошого жеткизди? Изилдедиңизби ошону? Штат боюнча карап чыктык, бирок алга карабастан биздин мээлибиздин муктаждыгы болгонуна байланыштуу биз буну карап кайрадан Муктаждык аябай чоң. Венера Калбековна, чоң сураныч. Ушул көрсө Минздравдын бир приказы чыккан экен. Кыргызстан боюнча логопедтердин ставкасын алып салышты. Бизде логопедтер жок болуп атса, иштеген логопедтерди жумуштан кууп салышты да. Анан мага бир нече логопедтер кайрылышты, ушул конкретно Нарын боюнча айтып атам да. Анан бүгүнкү күнгө чейин ушул жарым жылдын аралыгында иштебей калыптыр да. Дароо Минздравга кайрылсам, бүгүнкү күнгө чейин чечиле элек экен бул маселе. Ушул комитеттен дагы чечим чыгарып, логопедтердин ставкасын көбөйтсүн, кайра ордуна алып келсин, ошону кайра иштетишсин. Врачтар өздөрү арызданып атышат. Мындай болбош керек. Биз тилибиз тешилди, туурабы? Психологдорду, логопедтерди көбөйткүлө, окуткула. А болгон логопедтерди кыскартып атышат. Андай болбош керек. Бүгүнкү күндө керек болсо ар бир ЦСМде логопед болуш керек. Бир гана областтык больницаларда эмес. Ошону да кыскартканга уят деген вообще жок экен да. Ким ошого барды билбейм. Ким ошол приказга кол койду мен билбейм. Анан буга чейин ушул карап чыксам, Токмокто реабилитационный центр бар, сиз өзүңүз билесиз. Ал деле ушул мурун детский дом болчу. Анан ал жерде 2 зданиясы бар экен, бирок экөө тең аварийный состоянияда. Ушул 24 баланы кабыл алат экен, башка кабыл албайт экен. Хотя спрос аябай чоң. Анан ушуну дагы ошого да көңүл бурушубуз керек, же кайрадан ремонт жасашыбыз керек. Ушуну өзүңүздөр, пожалуйста, көзөмөлгө алыңыздарчы. Анан белорусскийдегидей Оштогу детдомду дагы ошондой кайра Центры реабилитации и поддержки семьи деп кайра жандандырган пландарыңыздар бар болчу, ошол ишке ашып атабы, эмне болуп атат? Оштогу боюнча документтерин карап жатабыз азыр. Ушул документтерди карап эле бүтпөйсүңөр да. Бир тиештүү отделдерге тапшырма берип, аягына чейин көзөмөлгө алгылачы, сураныч. Биздин өзгөчө балдарыбызды таптакыр эле калып кетишти да, кароосуз. Андай болбойт да. Карман мырза, бир гана айтып койгону мен дагы бир жолу айтып атам. Бүтпөйт иш эч качан. Өзүңүз билесиз, мен тилим тешилип, айтып атып тилим тешилип бүттү. Бирок билесиз, мындан тышкары да канча жумуш жасалып атат. Комитеттен гана эмес, канча жолу биз сүйлөшөбүз. Сизге канча жолдойм, министрге канча жолдойм. Бүт отделдер менен керек болсо иштешебиз.
Бирок ал дагы жетишпейт. Эмне үчүн? Анткени эч кимдин иштегиси жок. Биз баарыбыз, конечно, бул дүйнөгө конок болуп келгенбиз, бирок министрликтин өзгөчө министрликтин кызматкерлери конкретно конок болуп бүтүштү да жумуштарында. Чай ичип эле кетишет. Бул деген биздин балдарыбыздын тагдыры. Андай болбош керек, иштешиңиздер керек. Анан чоң сураныч, буга чейин дагы ушул иштебеген жана приватизация ушул государство алган имараттар боюнча отчет бериңиздерчи. Госагентство по управлению госимуществом канча бизде пустой зданиялар бар. Бизде мисалы бүгүнкү күндө жаңы заманбап ушул атайын спецсадиктер курулбай жатат. Спецшколалар жок болуп жатат. Болгону Бишкекте 3 спецшкола, 1 Ошто спецшкола. Загрузка 200% болуп атат. Бирок ошого карабастан дагы биздин өзгөчө балдардын арасында подростоктор таптакыр калып кетти. Подростокторго эч кандай реабилитациялык борборлор жок. Аларга эч кандай мектептер жок. Үйдө отурушат. Андай болбош керек. Биз бардык балдарга шарт түзүшүбүз керек. Ушул квоты для детей с ОВЗ в спортивных учреждениях. Биякта спорт комитеттен 1,5 барбы? Барбы? Жок экен. Венера Калбековна, тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул бүткүл ата-энелер Кыргызстан боюнча спорт ушул ишканаларга чалышып, ушул өзгөчө балдарды кабыл алышыңыздар керек деп. Венера Калбековна, спорт менен машыкканга балдарды, өзгөчө балдарды дагы кабыл алышыңар керек деп чалсак, тилекке каршы бир гана нарында кабыл алышат экен. Бүткүл, мисалы, даже ДСКны алсак, Бишкектеги ДСК, өзгөчө балдарга плавание керек, спорт керек. Эмне үчүн? Мектептерге и так барбайт, садиктерге барбайт. Жок дегенде спорт болуш керек да жашоосунда. Өзгөчө алардын ушул жашоосуна, ден соолугуна ДСКда эч жерде кабыл алышпайт өзгөчө балдарды. Ушуну дагы сөзсүз түрдө токтомго киргизишибиз керек жана ушунун үстүнөн иштешибиз керек. Өзгөчө балдарга спорт жагынан эч кандай колдоо жок болуп атат. Бирок параолимпиадаларга жылда бюджет бөлүнөт 8 миллион сом. Анан тилекке каршы бир гана шахматисттер менен армрестлингтер колдонушат, колдоо табышат. А калган спорт жагынан эч кандай колдоо жок балдарга. А ким билет, балким параспорттон чемпиондорду чыгарсак болот. Вакцинация от менингита. Канча бала вакцинация болду? Кандай диагноздор менен? Сиз өзүңүз билесиз, бул өтө керектүү вакцинация. Менингит боюнча. Именно өзгөчө балдарга. Канча балдар алышты вакцинациядан? Бул биздин 9 пунктубузда көрүлүп кетти эле. Менингитке каршы эмдөө Саламаттык сактоо министрлиги боюнча 13 март 2009 жыл 13 мартындагы номер 117 республикалык балдарды пентаваленттуу вакцина АКДС, ВГВ, ХИП менен иммунизациялоо киргизүү жөнүндөгү буйругуна ылайык гемофилдик инфекциялардын Б тибин вакцинасы менен акысыз жүргүзүү 84% түздү бүгүнкү күндө. Канча бала, бир дагы сөз жок. Конкреттүү түрдө эч кандай цифра жок. 84% канчадан 84? 100 баладан 84%бы? Кайсы топтон, кайсы диагноздор менен? Бүгүн жөнөтүп коеюн. Эмне үчүн бияктан жазбайсыңар? Зато аткарылды деп сонун жазып койдуңуздар да. Ар бир пунктка карасаңыздар, бул жерде эч нерсе аткарылган жок. Бул жөн эле сөз. Азыр бүтүрөйүнчү. Анан вакцинацияны айттым. Положение, жаңы положение боюнча айтып кетесиздерби? ПМПК боюнча эмне өзгөрүлдү ошол жерде? Кыялбый ишона. Кандай өзгөрүүлөр болду? Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2025 жылдын 8 апрелинде 185 токтом менен жаңы жобо бекитилген. Анда Даун синдрому менен төрөлгөн балдарга 18 жашка чейин бессрочно освидетельстводон жылда өтүүгө кереги жок да, 18 жашка чейин биротоло. Андан тышкары бул ал эми аутизм менен төрөлгөн балдарга, аутизми такталган балдарга 5 жылга, мурда деген 1 жыл, 3 жыл болсо, азыр 5 жылга, 5 жылдан кийин кайра свидетельствование өтөт.
ошондой эле аутизм менен аныкталган балдарга эгер оор түрүндө болсо, алар 18 жашка чейин эмеге бессрочно баягы эме берилет да, майыптуулук берилет. Ал эми жана мындан мурун айткан 5 жыл деген ал баягы легкий формасында, жеңил формасында өтүп жаткан расстройство болсо, анда ал 5 жылдан кийин кайра эмеден өтүшү керек. МСЭКтен. Бул ушу даун жана синдром аутизми бар балдар боюнча ушул өзгөрүүлөр кирди. Рахмат. Бул МСЭК боюнча маалымат болду. Надира Сынташевна, ПМПК боюнча маалымат айтып коесуз. Бүгүнкү күнгө чейин ушул жаңы редакцияны көрө элекпиз. Прям аябай секрет болуп атат го. Эмне өзгөрүлдү, кандай болду, эмне өзгөрүлөт? Кандай жаңы нерселер болот? Бүгүнкү күндө билесиз, май болуп калды. Балдар окууга сентябрда уже чыгыш керек, туурабы? ПМПК бул кайсы бала окуйт, кайсы бала окубайт деген нерсени аныктоочу комиссия, туурабы? Ова ал жаңы жобо иштелип чыкты. Аны сиз билесиз, сиз менен, сиздин эксперттер менен, практиктер менен, ата-энелер менен кошо иштедик. Биздин эксперттер не деп айтып атат? Биздин бир дагы предложениябыз кабыл алынган жок деп арызданып атышат. Ушул жумада акыркы сунуштарды дагы бир сыра караганга койдук планга. Анан биздин жанагы республикалык ошол ПМПК комиссиясына биз практиктерди, ата-энелерди чакырдык ушул жуманын аягына. Мен бир дагы угу элекмин, хотя мен дагы макул, азыр дагы группадан дагы жазып баарына дагы бир жолу чакыруу жиберип коелу. Анан эң негизги комитетке келгенде эле бирдеме болуп калат да, бир какой-то группа болуп калат, заседание болуп калат, комитетке чейин тилекке каршы бир дагы маалымат угул элек. Негизги өзгөрүүлөр бул баягы дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы жана инклюзивдик билим берүү боюнча алдыңкы практиканы изилдедик. Ал жерде баягы деле ПМПКнын негизги функциясы бул жөн эле баягы окусаң болот, анан каякта окусаң болот эмес, методикалык баягы коштоо, мобилдүү болуу, ар бир бала бакчага анан кийин баягы мектепке барып жардам берүү. Ошон үчүн кошуп атабыз баягы мобилдүүлүктү, плюс жана функцияларын баарын өзгөртүп атабыз. Ошон үчүн ушул жумада аягына чейин иштеп бүтсөк, майдын аягына чейин бекитебиз. Бекитип туруп, анан окууларды, ар бир регионго окууларды өткөрөбүз. Надира Сынташевна, май бул уже кеч. Өзүңүз билесиз, анткени августтан баштап ата-энелер тыңбай келишет. Ар бир ата-эне өзгөчө баланын ата-эне өзүнүн баласын мектепке, садикке, окуу жайга киргизгиси келет. Бул ата-энелердин, өзгөчө балдардын ата-энелердин эң чоң кыялы, эң чоң мечтасы. Сураныч, ушул ПМПКнын жумушун так жана өз убагында баштаганга аракет кылыңыздар. Сентябрга чейин бардыгын бүтүргөнгө аракет кылыңыздар. Бул өтө маанилүү. Эмне үчүн? Анткени сиз ушул приговорду кыласыз. Кимди окутуу же кимди окутпоо боюнча маселени. Бул өтө маанилүү. Жана ошол эле учурда дагы бир жолу айтам, ушул городской департаментке бул тилекке каршы $500 төлөп коюп эле любой спец садикке кирип алган ата-энелер өтө көп. Бүгүнкү күндө да андай бар. Бир дагы ата-эне, бир да директор менен сүйлөшүп алып кирбесин. Только ПМПК аркылуу. Только чындап эле өзгөчө балдар окусун ошол спец садиктерде. Ал жерде дефектологдор, логопедтер, атайлаган адистер бар болсо, бирок пара менен киргенде ата-энелер өтө көп. Проведите проверку в любом спецсадике города Бишкек. Без предупреждения директора, который всех подкармливает. Не предупреждая. Большая часть, 70%, это нормотипичные дети, которые не выговаривают. Вот по такой причине могут ребенка взять в спецсадик. Такого быть не должно, Надира Сынташевна. Есть у нас спецсады. Они должны предназначаться исключительно для детей, которым нужна такая помощь. Детям некуда идти, понимаете?